Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун кол тийбестигин алуу боюнча башкы прокурордун сунушун караган комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан фракциясынан кабарлашты. Алдын ала маалыматка ылайык, депутаттык комиссия башкы прокурордун сунушуна макулдук берүүдөн баш тартты. Корутунду парламенттин жалпы жыйынына чыгарылып, андан соң чечим кабыл алынат. Буга чейин Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууну башкы прокурор Курманкул Зулушев сунуштаган. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2009 жылы Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Кыргыз тарап Тажикстандан 5 гектар, узундугу 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алган протоколго кол койгон. Кыргызстан бул аймак тактала электигин билдирип келет. Ишти иликтеп чыгуу үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Ага депутаттар Айбек Осмонов, Исхак Масалиев, Мурадил Сыдыков, Бахирдин Шабазов, Динара Айшимова, Аманкан Кенжебаев, Азамат Исраилов кирген. Жалпысынан комиссиянын 5 отуруму болуп, анда башкы прокуратурадан бир катар документтер талап кылынган. 3 мартта депутаттар Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын маалыматын жабык эшик артында угушту. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Мадумаровго козголгон мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесине өзгөргөнүн маалымдаган. Булак Марал ФМ чекиткейи.